mezgil sızıp zakımdagan, gen düğünü altın sandık açılbagan.
Урматтуу мекендештер, ардактуу коноктор, бүгүн көз карандысыз эркин өлкөдө жашап жатканыбызга чейрек кылым 25 жыл толду. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Биз бабалардын өткөн жолун урматтап, аны менен сыймыктанып, укумдан тукумга айтып калтырар тарыхы бар элбиз. Биз эркиндикти эне сүтү менен кошо оозанган, эркиндик каныбыз менен кош айланып, жаныбыз менен бирге жашаган элбиз. Биз президентибиз Алмазбек Шаршенов Атамбаев айткандай, тиже бүгүп жашаганча тике туруп өлгөн артык деп, көз карандысыздык үчүн канын төккөн, жанын курман кылган элдин урпагыбыз. Улуу тарыхты улап, 1906 жылы улуттук боштондук кыймылында каза тапкандардын, 1937 жылы окко учкандардын, 1941-45 жылдары курман болгон мекендештерибиздин бүгүнкү эркиндиктин келишине кошкон салымы зор. Кыргызстан эли эл жүрөк, майталыбыз эл экендигин 2010 жылы курман болгон баатырларыбыз дүйнө жүзүнө дагы бир рет далилдеп кетишти. Алардын жаркын элесине таазим этип, эгемендүүлүктү жүрөк түпкүрүндө эң баалуу керемет катары сактайлы.